улуу тоолордун кубаты. Жайлуу боз үйдө, бийик тоолордун этегинде Аскар аттуу бала жашачу. Анын бүт айылдык балдардын ичинен эң ылдам оюнчук машинеси бар эле. Бирок бүгүн ал да ага маанисиз көрүнүп турду. Апа, менде кылганга ишим жок, деди ал. Ошол учурда боз үйгө анын чоң атасы Бакай кирди. Анын жүзү тоо жолдорундай бырыштарга толгон, көздөрүнөн мээрим нур чачырап турду. Эмне үчүн менин кайраттуу жигитим зеригип жатат, деди ал. Аскар ийнин куушурду. Жүр, мен сага тоолор мага үйрөткөн сыйкырды көрсөтөйүн, деди чоң атасы. Алар сыртка чыгышты. Айлананы жашыл жайлоо каптап, алыста кар баскан чокулар асман тиреп турду. Чоң ата Бакай бир нече ичке бутактарды, бир барак кагазды жана жиптин түрмөгүн алды. Бул эмне сыйкырбы? Деп ишенбегендей сурады Аскар. Эң чыныгы сыйкыр. Чоң ата Бакай Аскарга бутактарды кантип байлоону көрсөттү. Анын карыган, бирок чебер колдору жай жана ишенимдүү кыймылдады. Ал небересине эң күчтүү тоо шамалыда чечпеген бекем түйүндөрдү байлоону үйрөттү. Ар бир түйүн бул улуулардан кичүүлөргө өтүп турган билим, деп айтчу ал. Экөө бирге кагазды тоо текенин мүйүзүнө окшош оймо чимелер менен кооздошту. Бул күчтүн жана чеберликтин белгиси эле. Аскар алардын жасаган эмгегине сыймыктануу менен карады. Бул жөн гана оюнчук эмес, алардын жүрөгүнүн бир бөлүгү болчу. Эми чурка, деди чоң атасы. Шамалга каршы чурка да, аны асманга кое бер. Аскар жашыл чөптү мүмкүн болушунча тез чуркады. Шамал учманы көтөрүп кетти. Ал эми бала жибинин колунда акырын алыска умтулганын сезди. Учма асманга абдан бийик көтөрүлүп, жаркыраган чокулардын алкагында, булуттардын арасында бийлеп турду. Аскар кубанычтан катуу күлүп жиберди. Ал жөнөкөй бутактар менен кагаз ушунчалык кубаныч тартуулайт деп эч качан ойлогон эмес. Бул каалаган оюнчук машинкадан да жакшы эле. Ал артына бурулуп чоң атасын көрдү. Бакай учмага эмес, небересине карап, жүзү сүйүү жана сыймыктануу менен нурданып турду. Ошол учурда Аскар түшүндү. Чыныгы сыйкыр учмада эмес, чоң атасынын акылмандыгында жана чыдамдуулугунда экен. Кечинде боз үйдүн очогунун жанында отуруп, Аскар чоң атасына жүлөндү. Чоң ата, дагы бир жомок айтып берчи. Тоолор жана акылман адамдар тууралуу жомок, деп сурады ал. Унутулган кызыл оюнчук машинка бурчта жалгыз жатты.
аскар түшүндү. Улууларды урматтоо, алардын билимин, баяндары менен сүйүүсүн баалуу экен. Бул акылмандык анын үйүн коргоп турган тоолор сыяктуу эле байыркы жана улуу болчу. Бул анын эң кымбат казнасы эле. Тоолор сыяктуу улуу, бийик, шамалдай эркен шамдагай, аскадай бийик кыял, максат менен чоң атадай кемеңгер болгула. Атаңдын арын сакта, энеңдин сүтүн акта.